Саламатсыңарбы? Мага комментарийге көптөгөн суроолор келет. Суроолордун бири кремдериңер жакшы экен, бирок неге мынча кымбат? Арзаныраак болсо жакшы болмок эле. Кремдериңер өтө кымбат экен, биз андайды ала албайбыз. Арзаныраак кылбайсыңарбы? Деген суроого жооп берип көрөйүн, түшүндүрүп көрөйүн. Мен азыр силерге эң мындай көп кошулган ингредиенттердин баасын айтайын. Ошого жараша силер эмне үчүн сапаттуу крем эч качан арзан тура албайт, ошондо түшүнөсүңөр. Мисалы, жөнөкөй эле алалы. Сквалан. Скваланды биз Жапон мамлекетинен заказ кылабыз. Ошондой эле сквалан мисалы Кытайда бар. Кытайдагы скваландын 3 эсе арзан. Бирок бизге анын сапаты жакпайт. А биз башынан эле ошондой өзүбүзгө принцип кылганбыз. Жалаң гана сапаттуу ингредиенттерди салабыз. Негизи билесиңер, европалыктардын принциптери бул сапат. Биз Азия өлкөсү Жапондон башка бир аз болсо мындай шүмшүгүрөк келебиз да. Жарайт, эптеп кой деген бар. Европалыктарда андай жок. Алардын баарында эмес. Мисалы, Германияда андай жок. Мисалы, Францияда андай жок. Франция именно косметика чыгаруу боюнча андай түк жок. Аякта аябай темир принциптер менен жасашат. Болбойбу? Болбойт. Хоть эмне кылса да бул болбойт. Демек, биз именно Япониядан, Жапондон алып келген скваланды колдонобуз. Кытайдан дагы кээ бир нерселерди алабыз, бирок алардын сапаттуу гана ингредиенттерин алабыз. Мына сквалан косметический, люкс класс. Оливковый сквалан 8 килограммдан 20 килограммга чейин. Биз эң жакшысын алабыз, $20 1 килограммга. Эң сапаттуу сквалан 99 жана $9, $100 1 килограммга. $100. Алмаз алган сквалан, мен иним алган сквалан 8000 турат. Демек, биз ошо эң сапаттуу скваланды алабыз. Эми гиалурон кычкылы. Косметический класс, люкс класс. Кичинекей молекуласы бар, $120 1 килограммга. Чоң молекуласы бар, $250 1 килограммга. Орто молекуласы $150 1 килограммга. Биздин кремде, даже тоникте, даже умывалкада 3 молекула тең бар. Кичинекей, орто жана чоң. Алар бир нече граммдан кошулат. Демек, эч качан жакшы косметикага жакшы нормасы менен, стандарт менен салынган ингредиенттер менен косметикага биз аз, жаман, сапаты төмөндү кошо албайбыз, жана баасын төмөн кыла албайбыз. Арзан кремдерде эмне үчүн гиалурон кычкылы деп жазылып турат? Аларда да жазылып турат да. Аларда деле сквалан бар, аларда деле экстракт облепихи бар мисалы. Бар, бирок кайсы, кандай сапатта, кайсы заводдон алынган, действительно жакшы отзывдары бар, күчтүү заводдон алынганбы, же эптеп-септеп подвалда жасалган заводдон алынганбы? Анан кайсы өлкөдөн алынган? Бул дагы өтө маанилүү. Эч качан арзан кремде жакшы сапаттуу стандарт менен иштей тургандай өлчөмдө ингредиенттер кошулбайт. Экинчи, мисалы, мен көп эле айтам, биздин кремдин сапаты өтө бийик. Биздин кремдер Европада чыгарылса аябай кымбат болмок. Бир жагы $100, €100 тегерек болмок. Түшүндүрүп берейин. Айымдар, силерге аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бул жерде Кыргызстанда сапаттуу европалык технологиялар менен чыгарылган, европалык формулалар менен, стандарттар менен чыгарылган кремдерди аябай арзан баада сатып алып колдонсоңор болот. Биздин өзүбүздүн өндүрүш. Европадан чыгарылса бизге кымбат келмек, эмне себептен? Аз себептерин айтайын. Биринчиден, аякта налог өтө бийик. Биздин мамлекет бизге жакшы шарт түзүп берип атат. Налогторубуз алардыкындай эмес. Экинчиден, ал жерде ингредиенттер арзан болгону менен, ал жерден бияка келген логистикасы өтө кымбат болуп калат. То есть, же сен кургак порошоктон жүстү алып келесиңби, же уже өлчөмдүү суюктуктардан жүстү алып келесиң. Албетте логистикасы кымбатка түшмөк. Кремдин жартысы эле логистика болуп калмак.
алып келгенге кеткен каражат. Анан үчүнчү нерсе иштеп аткан адамдардын күчтөрү дагы кымбат. Бизде баары бир зарплата бар, бир аз төмөнүрөөк, биздин жашоо сапатыбыз төмөнүрөөк. Ошон үчүн бизге бул кремди жасоо бир аз арзаныраак түшөт. Анан дагы эң маанилүүсү, бүт европалык негизи белгилүү бренддер 80% мунун баасына маркетингди сабат. То есть булар уже түшүнөт, миллиарддар маркетингке кетет, рекламага кетет. Алардын рыногу чоң, көлөмдүү, ооба булар көп табат, бирок ошончо сабат. Булар кичинекей бизге окшоп, мага окшоп мындай ютубка чыгып алып, сайрап, сүйлөп, түшүнүп, мага болгон сыйдан, мага болгон ишенимден сатууну жүргүзө албайт. Алар деген көп оборот менен чыгыш керек. Мен болсо силерге отуруп түшүнүп, ушинтип биздин Кыргызстандын экономикасын, кыргыздын өндүрүшүн көтөрө алам. Бирок биринчи ирет силер ишенишиңер керек. Эгерде өзүбүз кыргыз болуп туруп ишенбей, ой, Кыргызстанбы, десек, анда болбой калат. Туркияда жабаң өздөрүнүн косметикасын алышат. Ал жерде мындай сырттан келген косметиканы оңой менен киргизбейт. Кореяда, көп эле өлкөлөрдө, мына ошол эле коңшуларыбыз Узбекистанда тоже жабаң өзүнүн өндүрүштөрүн колдоп, дүкөндөргө кирсең жабаң өзүнүн продукциялары, булар өзүнүн бизнестерин аябай коргошот, аябай колдошот. Анан буларда аябай патриотизм деген күчтүү. Бизде болсо өзүмчүлдүк күчтүүрөөк да. Мен өзүм жакшы көрөм, мен доверять этпейм, мен иностранный бренддер жакшы деп. Жок, алып көргүлө. Сапатын көргүлө, визуалын көргүлө, сунуштарыңарды киргизгиле. Ар бир сунуштарыңарга биз ыраазыбыз. Бул силерден келген жардам болсун. Видеого комментарий жазып койгула, лайктан баскыла, бөлүшкүлө.